Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаштар жана поэзия темасынын экинчи бөлүгүн баштадык. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда биздин жаштарыбызды сиздер менен чогуу ырларына назар салсак. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Мен Токтогонова Салтанат, Кыргыз филологиясы факультетинин 1-курсунун студенти. Быйыл улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп жаткандыгыбызга байланыштуу Айтматов жөнүндө ырлардан айткым келип турат. Чыңгыз ата, эки тизгин бир чылбырды колго алып, кыргыз үчүн кош кызматты өтөгөн, калем менен дүйнө элин дүрбөтүп, Чыңгыз атам жашап өткөн дүйнөдөн өткөн десем, мен адашкан өңдөнөм. Чыңгыз өлбөйт, бул түбөлүк дүйнөдөн, ал анткени чыркыраган чындык бар, чыгармасы түнөк тапкан жүрөктөн. Асыл кеби калайык адем берип, ааламдагы изи өчпөйт өмүрдөн. Калем менен карышкырын тааныткан Айтматовго таазим кылат кыргызым. Aalам жана Айтматов, жашоо деген кызыл алма, аны жазган Чыңгыз ата, сүйүү деген желегиңди толгонайдай бекем сакта. Ак кемедей эркин сызып, турналардай бийик учуп, келеттирсиң Чыңгыз ата, саманчынын жолун тозуп. Өзүң жокто кыргызымдын жан дүйнөсү ачка жүрөт, ушул күндө кыяматтай бороон чапкын өкүм сүрөт. Бали, рахмат. Кийинки жаштар келгиле. Саламатсыздарбы? Мен Камилов Анарбек, физика жана электроника факультетинин 1-курсунун студенти. Аял затына арнап жазгам. Аял деген эң назик жан унутпа, эч кимиси калбагандыр унутта. Мен сиген баатырыңда каныңда, аял заттан төрөлөрүн унутпа. Аял сени алдей айтып уктаткан, тажабастан тайтайлатып чуркаткан, ак сүтүнү аянбастан эмгенсиң, сен болосуң апакеңди улгайткан, сыркоо болосуң күнү түнү караган, аман бол деп тажабастан сураган, о жараткан өмүрүн узун кыл деген сөздү күнү түнү чуубаган. Камилов Анарбек болду. Келгиле жаштар. Азыр мынакей биздин серепчилерге дагы суроолор, сунуштар болсо, балким силердин мындай жүрөктү өйүп жүргөн маселелер болсо дагы берип калсаңар болот. Соболдорду келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин коноктору мен Жолдошбекова Алтынай, тарых жана чөлкөм таануу факультетинин 1-курсумун. Булуттар деген чыгарманы аткарып берсем. Мен эмес, наамы бар акындан, мен китептен табар бекем акылдан, сөздөрүм түшүп келбесте көктөн, жөн гана кээде чыгат жүрөктөн. Кээде сырдашам көк ала булут менен, ал булуттун арасы ушунча кенен, түшүп кетсем туңгуюкка, сууруп чыгар суусу терең. Көктөн жамыныптыр көйнөгө, бир жеринен чыгып турат көздөрү, жүзүнөн жашы тамат мөлтүр-мөлтүр, күн чыкса гүлдөр өстү аздыр көптүр. Соокалар турар жүрөгүн сайып, боорунда куштар учар кайыктай калкып, баарынын ызасына күйүтүнө чыдап келер, соксо салкын жел канаттары термелер. Жакшы. Чоң рахмат. Анда Кудай буйрса мынакей биздин жыйынтыктоо бөлүгүнө да келип калдык. Мен ошол азыркы акындарды бир байкап көрөлү деп атабыз да, урматтуу телекөрүүчүлөр. Силерге бир 2-3 мүнөт убакыт берсек, ошол баягы аян жөнүндө бир кандай бир саптар чыгат экен, бир куплеттен да болсо дагы, анан ошол болсо, кимдер даяр болсо кол көтөрүп койсо биз дагы беребиз. Биздин азыркы дагы сыйлуу коногубуз келген, ошол Калыева Өктөм эжекебиз, жазуучу, котормочу, акын, Кыргыз патенттен. Анда сиздин дагы мынакей биздин баягы укук тармагы бар. Биздин чыгармачыл акындарга, жаштарга дегеле элге кандай насаатыңыз бар? Анда эми жанатан бери жаштардын ырларын угуп атабыз. Жакшы, бул ыр жазуу деген өзүнчө бир керемет да. Адамдын жүрөгү бар адам ыр жазат дегендей. Жанагы ким Фолкнер айткандай, элге айта турган ою бар киши жазуучу болот дегендей, бул ыр жазуу деген өзүнчө бир керемет. Бирок ушул мен Кыргыз патенттин кызматкери катары мен сиздерге эмен айтып кетет элем да. Бул китебиңиздерди чыгарып алып, жазып алып, мисалы, ырларыңарды жазып алып, чыгара албай жүргөн болсоңор, кайсы жактан жардам керек десеңер, ошол Кыргыз патентте атайын долбоорлор бар. Саамалык деген долбоор көп жылдан бери иштейт. 13-чү саамалыкты чыгардык өткөн жылы. Жыл сайын бир китеп чыгат саамалык деп. Ошондо
жаңы жазып жүргөн жаш кыздар балдардын чыгармалары ошол жака топтолот. Биз кечээ силерге маалыматтарды бергенбиз, кайсыл жака кайрылыш керек экенин. Ошол жака чыгармаларыңарды жөнөтүүңөрдү суранам. Экинчиден, ошол китепке жетип калды чыгармаларым деген дагы авторлор бар да. Ошол бир китептик ырларыңар болсо, аны 7 жаш акын деген долбоор бар, ошол жака жөнөтсөңөр болот. Бул мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордук, жаштарга карата, авторлорго карата көрүлгөн камкордук болуп эсептелет. Мен ошону айтып коеюн дегем да. Негизинен кыргыз патенттен көрүлүп аткан колдоолор жөнүндө жаштарга карата. Эгерде маалыматыңар жок болсо, ошол бизге кайрылып маалымат алсаңар болот. Кыргыз патенттин атайын сайты бар. Интернетке кирсеңиздер, сайтка кирсеңиздер, ошол жакта долбоорлор жөнүндө бар. Анан ошол жактан бекер китебиңерди чыгарып беребиз биз. Кол чабуулар болсун. Рахмат. Мына эжекебиздин ушул мүмкүнчүлүктү да пайдаланат деген ойдобуз. Урматтуу, бул дагы болсо чоң мүмкүнчүлүк. Бекер силерге демирчи болуп берип атат. Бул дагы болсо бир жакшы ийгиликтердин ачкычы деген ойдобуз. Анда таза күлөчө сиз дагы мындайына жыйынтыктап. Негизи мына бул Кыргыз патент менен Улуттук университеттин ушул чоң жакшынакай Манас залында өтүп аткан жолугушуу, аян телевидениясын тартып аткан ушул ыр жазган жаштардын чыгармаларын эфирден берели деген бул бир ушул эки чоң мамлекеттик ишкананын шарапаты менен болуп атат. Мен айтайын дегеним, ушундай болуп жаштарга, балдарга, кыздарыбызга, чыгармачыл инсандарга колун сунуп аткан ошо Кыргыз патенттин жетекчилиги менен Улуттук университеттин жетекчилигине биринчиден ыраазычылык билдирет элем. Себеби бул жерде ар түрдүү факультеттин окуучулары, студенттери бар экен. Бардыгы жүрөгүн ыр багып жүрүптүр. Бардыгы кыргыздын бир түндүгүн көтөрөм деген эртеңки биз ишенген, биз жакшы ниет кылган, биз жакшы тилек менен балам мындай болсун, кызым мындай болсун, кызыма элдин батасын алсын, балам элдин батасын алсын, элди өнүп өстүрсүн, анан өздөрү да өнүп өсүп көбөйсүн деген ниет менен баккан ата эненин балдары. Мен бардыгына өзүмдүн неберелерим сыяктуу эле жакшылыктарды, чыгармачылык ийгиликти каалайм. Бирок чыгармачылык деген бул чоң түйшүк, чоң азап. Сөзсүз түрдө окуу керек алтындарым. Мен силердин ырларыңарды эртеден бери угуп отурдум. Кечээ күн дагы жанагы Кыргыз патенттин эне тил күнүнө карата өтүргөн жолугушууда да ырларыңарды уктум. Абдан көп поэзияны окуу керек. Казып окугула, төнөгүн окугула. Анткени чыгарма жазыш үчүн адам билимдүү болуш керек. Башка кандай илимди да кайсы тармакта окуп атсаңар дагы ошону да казып окугула. Өтө билимдүү адам анан өзүнүн акылын кандай нукка иштетсе колунан келет. Билимдүү болуп мыкты окушуңарды анан каалайм, чыгармачылык ийгилик дагы каалайм. Рахмат эже. Азыр биз баягы тапшырма бергенбиз. Биздин Данияр аттуу жигитибиз буюрса даяр экен. Сиздер менен чогуу ырына назар салсак ада келиңиз. Биринчиден арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү ушул жерде отурган бардык акындар, студенттер. Ушул жерде студенттердин таланттарын колдоп демирчи болуп отурган бардык агай эжелерге чоң ыраазычылык билдирем. Жеке эле өзүмдүн атымдан эмес, Чолпон эженин атынан дагы. Азыркы кездеги студенттер адабиятты окуйбуз баарыбыз эле. Ошол адабияттардын арасынан ырчы сатириктин өмүр баянын атамын кара сөз түрүндө. Бул окуп жатканда атасынын атын, апасынын атын, кандай иш кылган, кандай немелери жазган баарын айтам эле. Даяр болсоңуздар, аяк жагында кол көтөрүп бирден атын айтсаңыздар. Менин атым негизинен Асан чакырылып коюлган атым. Туулган жерим жөнүндө айтсам, Кең Нарындын Жумгал районуна караштуу Чаек айылында жарык дүйнөгө келгем. Мен төрөлгөн жылы Кыргыздын эми гана көчү басаңдап, эл эми гана отуракташа баштаган. Ал кезде 1917 жыл эле. Апамдын аты Бегим. Апам узун бойлуу киши болгондуктан оор жумуш кылчу эмес. Атам аалбай өмүр бою жылкы кайтарып өткөн. Чоң атам Кубат болсо
оозунан алтын шилегейин чачырат сүйлөгөн жамакчы киши эле. Бир ойлоп кетем, жөн үй бүлөдө төрөлбөсөм керек деп. Айылдагы 7 жылдык мектепти аяктаган соң Фрунзедеги педтехникумга тапшырдым. Ал жакта окуп жүргөндө бардык нерсени көрдүм. Жигиттин башына эмнелер келип, эмнелер кетпейт. Баягы ошо окуп жаткан жайымдагы бир кызга абдан ашык болдум. Ал кыз мени оюнчук көрдүбү айтор теңин албады. Бир сүйлөшүп, бир сүйлөшпөй. Акыры бизден 1 жаш улуу бир жигитке турмушка чыгып кетти. Андан кийин дүйнөдүн дүңгүрөтүп улуу ата мекендик согуш келип калды. Өз мекеним Жумгалга кетмей болдум. Кетип жаткандагы менин устатым Аалы Токомаевка жолукканы бардым. Ал жактан жакшы сөздөр сүйлөндү. Анан кийин Жумгалыма бардым. Күндөрдүн соң бир күнүндө Аалы атам мага баягы өзүңдүн кесибиң боюнча жумушта иште деп мага кат жолдогон экен. Менин жазган ырларым баарыңарга эле белгилүү болсо керек. Тас кишинин башына ыр жазганмын. Көптөгөн сатириктерди жазганмын. Үчүк жана башка. Эми урматтуу студенттер, бул кайсы акын болушу мүмкүн? Сатирик. Бията катнашыбыз биринчи кол көтөрдү. Менин албайм. Сөз колчалар болсун. Рахмат чоң. Ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Чоң рахмат келип отурганыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик, талантыңыздар ташкындай берсин. Кудайым баарыңыздарды ар тараптан колдой турсун. Кыргызымдын керегине жараган кыргызымдын туусун көк асманга желбиретип, кыргызымдын таянар тоосу тебиндер үзөңүз болуңуздар. Чоң рахмат баарыңыздар, бар болуңуздар. Биздин ушул атайын Кытайдан келип илим алып, илимдин деңизине кирип алып, кыргыз деп жүргөн биздин бир тууганыбызга саламатсызбы, урматтуу бүгүнкү кеченин студенттери жана азиз агайлар. Мен атым Талайбек, жөнүм Толкун уулу. Кытайдан келгенмин. Азыркы учурда ушу кыргыз филологиясында 2-чи курсунда окуйм. Баятан бери жакшы сөздөр болду поэзия жөнүндө. Мен да ушу Кытайдан келип билим алып, поэзия жазып жүргөн киши катары, акын катары өзүмдүн апама Мартына карата жазган ырым бар эле. Ошо менен бирге алда келип аткан баардык аял затын Мартын куттуктап ошол ырымды окуп берген уруксат этиңиздер. Мен өзүм ырымды жаттап деле албаган экенмин, ошо дайындалбай эле бүгүн азыр чоңкандан чыга калдым. Чыкпай келдим сан миң түйшүк санаңдан, чын мериңен меримдерге шаңалгам, ушунчалык түйшүгүңдү сезбеген ушул балаң акылы жок сараң жан. Далай түйшүк турмуш жолду артындың, балаң үчүн түйшүктө балкындың, кабыл ал апам Талайбектин белекте, белек ушул жазда келген Мартыңдын. Ал эсте жаным апа эстемең, Мартың эмес минут сайын эскерем, бирөө алсам ыраз элем ошого, таманыңдан бейиш бетин депсеген. Сагынам апа мери жыттаган жытыңды, сөздөрүңөн жүрөктөрүм ысынды, колдон келсе жазат элем ак булутка апа эне деген ысымды. Бали. Ушул даражага жетишкен биздин апалар, аталар аман болсун. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки биздин жигиттер келиңиздер. Азыркы ошол сиздердин берген тапшырмаңыздар менен ошо Аян телеканалы жөнүндө бир аз. Тарбия кылып көп нерсе берип келет эфирде, арам менен адалды аңдап билчү эфирде. Алдыга кадам таштоого, азыркы арман жашоодо, аз болсо да маңыздуу аян биздин жашоодо. Бали, баракелде. Кыска нуска ушул 2-3 мүнөттүн аралыгында биздин жаштарыбыз өздөрүнүн баягы өнөрлөрүн көрсөтүп атат, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыркы Аян ТВга калуу. Көп ийгилик алга жыла бергиле. Аян ТВ мыкты дейли келгиле. Жакшылыкты тосуп алып жибербей, жаман ишти сабыр менен жеңгиле. Көкөлөнүп бийиктикке жеткиле. Көз тийбесин калбагыла эскире. Аян ТВ алга жылып арубак поэзияны кошо ала кеткиле. Бали. Аян каналына
аян болду кыргызымды тааныткан, элдер көрүп тажабастан каныккан, кыргызды даңктагандан тартынбайт, аян болду кыргызымды сагынткан, көргүн келет күнү түнү уктабай, сүйлөй берет бир да сөзүн сактабай, не болсо да так көрсөтүп баарына, башка канал сүйлөй берет тактабай. Бали. Жакшы. Биздин акындарыбыз мынакей ушул жерде өздөрүн көрсөтүп атат, урматтуу биздин бар болгула. Калемиңер курчуй берсин. Мен да ошол сиздердин тапшырмаңыздарды аткардым эле. Кыргыз элдин жардамына абдан тийип, эң сонун долбоорлорду көрсөтүп, керегине тийсе экен деп эл жердин жүрөсүздөр талыкпай эмгектенип, мындан ары өнүгүп өссүн деймин. Келечеги кең болуп көкөлөсүн, кыргызымдын уюткулуу калкыма ар убакта тийсин деймин керегиң. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Кудайым өмүрүңүзгө береке берсин. Мен дагы азыркы берилген тапшырма бир эки сапыр жаздым эле. Бүгүн дагы айтканынан кайтпады. Жаштар үчүн убактысын арнады. Рахмат айтам Аян телеканалга, эл чакырса ар тарапка качпады. Ушул сөздөр саптарыма жуп болсун, 15 жылдык юбилейин кут болсун. Бали. Элгис мырзабыз айткандай, биз дагы быйыл жакында ушул Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында ушул 15 жылдык мааракебизди өткөзгөнбүз. Аны да кошуп кеттир. Бул дагы болсо өтө бир мындай кабардар экени билинип турат. Дагы анда жаштар буюрса биз жыйынтыктасак, жыйынтыктап ошо элибиз үчүн, жерибиз үчүн, улуулар үчүн, чоңдор үчүн эмнелерди айткыңар келет? Балким кара сөз менен, балким макал лакаптар менен, балким өзүңөрдүн баягы ыр менен жооп кайтарат деген ойдобуз. Болсо силерден баштап андан кийин буюрса биздин төрдүн куттуу коноктору, серепчилер жыйынтыктап берет. Жаштарга биз орун берели. Ушул кечени уюштуруп, ушундай жаштарга, биздин улууларга көпүрө болгон Чолпон Түмөнбаев эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Жакшынын шарапаты дейт кыргызда. Ушундай жакшылар көп болсо, кыргыз элибиз сөзсүз келечеги кең, тилегеи тең болот деген үмүттө. Келиңиз. Бүгүнкү поэзияны уюштуруп бергениңиздерге чоң рахмат. Мындай поэзия негизи телеканалдар абдан аз чыгат. Мындай долбоорлор абдан аз. Негизинен жаш акындар, ушундай бизге окшогон жаңы чыгып келаткан таланттар кандайдыр бир ушундай телеканалдарга чыгып, кичине көрүнүп, жана биздин бүгүн коноктогу таланттуу акындарыбыз, белгилүү акындарыбыз бизге ушундай жол көргөзүп, биздин ырларыбызды оңдоп, бизди туура жолго алып барышарына тилектешмин. Жана бүгүнкү иш-чарага абдан чоң ыраазычылыгымды айтамын. Аян телеканалына дагы чоң рахмат, сиздерге чоң ийгиликтерди каалаймын. Бар болуңуз. Рахмат, чоң рахмат. Дагы жаштар, биздин ушул кыргыздын көрөнгөзү ушунда да. Өзү баягы бир нерсени баштап койсо эле булактап чыга берет. Ал булак барып ошентип дайра болот. Ар жагы барып деңиз болот. Биздин ырларыбыз буйса эгиз болот деп мына дагы келген биздин кыздарыбыз бар. Бүгүнкү поэзия жана жаштар ушундай поэзия кечесин уюштурган биздин Чолпон Дүйшевна эжекебизге чоң рахматымды айткым келет. Аябай ыраазымын. Балким бул биздин ушул жаш акындарыбыздын келечекке жол ачып берип аткандыр. Балким Кудай буйруса канча бир жылдан кийин биз дагы түрдө бул улуу инсандарга окшоп биз дагы жаштарга кеңешибизди айтып отуруп калышыбыз мүмкүн. Эң негизгиси Чолпон Дүйшевнага аябай ыраазымын. Чоң рахмат. Бар болуңуз Чолпон эже. Бар болуңуз. Чолпон эжекебиз буйруса бүгүн ушул булактардын көзүн ачты. Кудай буйруса эми ушул кыргыз элибиз ушул булактардан суусун ичип, жакшылык өмүр пайдаланат деген ойдобуз. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, саламатсыздарбы, кыргыз элине белгилүү болгон акындар. Мен өз оюмду айтайын деп чыктым. Сиз жогоруда айттыңыз, булак көрсөң көзүн ач деген кыргыз элинде жакшынакай сөз бар. Ошо Чолпон эжеге чоң рахмат, ушинтип булактардын көзүн ачып, алдыга жол көрсөтүп атканына. Көч башы кайда барса сөз көч аягы ошол жака барат дейт. Мынакей көч башы болуп биздин акындар отурат. Акындарыбызга келип бергенине да чоң рахмат. Биз дагы ошолордун жолун басып, ошолордой деңгээлге жетели. Андыктан ошолорго узун өмүр каалайм, чың ден соолук. Ар дайым ушинтип күлүп жайнап маңдайыбызда жүрө бериңиздер. Аябай ыраазымын сиздерге, ошо акындарыбызга кол чаап коелучу бир чоң. Чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ушундай кол чабуулар, ушундай каалоо тилектер биздин акындарыбызды картайтпайт. Буларга дем күч берет деген ойдобуз, Кудай буйруса.
Анда биз ошол сиздердин кол чабыңыздар менен Чолпон Түмөнбаева эжебизди бул жака чакырууга уруксат этиңиздер. Келиңиздер. Урматтуу бүгүнкү ыр майрамынын катышуучулары, бүгүнкү ошол жаштар жана поэзия деген тушоо кесүү берүүбүз өз максатына жетет деп ойлойм. Бирок мен Темирлан мырза айтат элем, бул бир жолку эле иш чара болбой, мындай салтка айландырсак, себеби келбей калган дагы жаш акындарыбыз бар, башка факультеттерде, башка курстарда. Ошон үчүн ушул сиз ушу автордук программа кылып, ошону жумасынабы, айына бере турган кылсаңыз, биз барып ошол телеканалга барып тартылат делек дагы. Анан муну бир эле ырды окуп койбой, мындай тапшырмасы менен болсо, ошо агайлар, эжекелер дагы тапшырма берип, баягы кара сөздү дагы көркөм окуганды үйрөнүш керек да. Поэзия менен, бирок кара сөздү да көркөм окуган бул өзүндө чеберчилик да. Анан ошондой тапшырмаларды аткарып, анан экинчи этапка өтүп, андан кийин үчүнчүсү бул ыр жазгандан башка дагы эмне баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, баягы акындыктан башка дагы кандай өнөрүңөр бар деген. Себеби биздин кыздарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз, студенттерибиз абдан өнөрлүү, шыктуу бир нерсеге. Ошондуктан дагы бир мындан башка дагы кандай өнөрлөр бар болду экен, биз көрсөк жакшы болот эле. Ошондуктан менин сунушум, мына Кыргыз патент бүгүн өзү келип колдоп аткандан кийин биз ушундай мүмкүнчүлүктөрдү кой бербешибиз керек, муну пайдаланып калышыбыз керек. Себеби эртең эле силер барып мамлекеттик кызматкер болосуңар, окутуучу болосуңар, журналист болосуңар. Силер дагы мына баягы өзүңөр айткандай улуулардан кандай өрнөк алсаңар, өзүңөрдөн кийинки сиңдилериңерге, инилериңерге дагы ошондой көмөкчү, жардамчы, жол көрсөткүч болот элеңер да. Дагы бир жолу сураныч, ушул телеканалдан Кыргыз патенттин колдоосу менен, Жазуучулар союзу менен биргеликте ушул жаштар жана поэзия деген мындан ары уланып, сапары байсалдуу болуп, элдин сүймөнчүгүнө айланып, ушул чыга албай, көрүнө албай жүргөн жаштардын төбөсүн көргөзүп, алардын чыгармачылыгын жайылтып, ошондо биздин коом таза болот эле, ыймандуу болот эле, маданияттуу болот эле деген тилегимди айткым келет. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Рахмат. Рахмат. Анда жаштар буюрса жыйынтыктап бүттү окшойбуз. Анда буюрсун биздин серепчилерге жыйынтыктоо сөзүн берсек. Айланайындар. Бир биздин ала тообуздун эң ыйык жерине чыккан гүлдөрдү элестетип отурамын. Кандай эч бир дүйнөдөгү бир да гүл теңелгис гүлдөрдү көргөндөй болуп отурамын. Ылайым силер эч бир гүл теңелбеген гүлдөй болуп ачылгыла. Ылайым силер эч бир ойчулдун ой жетпегендей бийик ойчул болгула. Ылайым силер дүйнөдө эч бир сулуудун сулуусу татыбай турган, сулуунун сулуусу жетпей турган жаныңар дагы, өңүңөр дагы, баскан турганыңар дагы сулуу кыргыздын уул кыздар болгула. Мындан артык эчтеке айта албайм. Сөз сизде. Кымбаттуу студенттер, силерге да бүгүн чоң рахмат. Бул бүгүнкү биздин студенттердин булардын бир гана таланты да поэзия кечеси. Ана мен сиздерге айта тургандан дагы бир сунушум, Чолпон эже айтып кеткендей эле, биздин студенттердин арасында бул президенттик стипендия алган да студенттер бар. Анан алардын арасында чоң проекттерге катышкан студенттер бар экен, чет мамлекеттерге барып грант утуп келген студенттер бар экен. Жаңы эле Чолпон эже айтып кеткендей, кол өнөрчүлүк менен алектенген студенттер да бар экен. Бул сабактан тышкаркы. Дагы бир кийинки берүүлөрдө ошолор жөнүндө да тартсак, анткени бул баягы бул жерге келген студенттер баарыңар билим алалы деп келдиңер да. Анан биз өзүбүз баягы кээ бир убактарда аудиториядан чыкпай эле жүрө берсек, башка студенттер, башка кыздар, балдар эмне кылып атканыбыз менен көп билбей калабыз да, маалыматыбыз аз болуп калат. Ошон үчүн мисалы үчүн президенттик стипендия алган студенттер кимдер экен? Аларды көрөлүк. Туурабы? Чет мамлекетке чыгып келген студенттер кимдер экен? Алар кандай проекттерди жазыптыр? Алар кандай жетишкендиктерге, ийгиликтерге барып аттыр? Бизден эмнебиз кем экен алардын? Ошолорду да көрөлүк. Алар менен да сүйлөшүп көрөлүк. Эгерде сиздер макул болсоңуздар, кийин ошолор да келип биз менен байланышып тартып берсеңиздер. Силерге чоң рахмат. Биздин студенттерге да рахмат. Силерге дагы ийгилик, калемиңер дагы курчуй берсин. Алынча кошумча барбы? Эң негизгиси бул жаштар менен мен өзүмдү элестеттим бир 40 жыл, 50 жыл мурдакы. Бул акындарды дагы бир жакшы тармагы болот. Живопись, сүрөт тарткандар менен, музыка жазгандар менен,
театрдын бир драмасын көрүп келип же операнын бир угуп келип алып туруп ошону талкуулап ушундай бир анан дайым жанагы музыка, живопись, сүрөт, анан поэзия бир жүрүш керек. Ошолорду коштоп, ошолорго тааныштырып, ошолор менен аралаштырсак, анан биздин балдарыбыз өсөт. Мен ушундай деген сунушумду айтайын дедим эле. Анан мына Аян телевиденияси абдан жакшы телевидение экен. Мен бир топ жолу бир топ передачалар берүүлөрүңөрдү көрүп калдым. Мен азыр ушул ырларын окуп аткан жаштарды карап туруп өзүмчө кубанып атам. Чындыгында бул биринчиден биздин тилибиз өлбөйт деген сөз. Биздин кыргыз тилинде ырлар жазылып атат деген сөз да. Ошол өнүгүп өсүп атат деген сөз да кыргыз тиличи. Экинчиден мен ушу жаштарга ушинтип эле жазып эле калып калбастан талыкпай изденгиле деп айтат элем да. Талыкпай иштегиле деп айтат элем. Талыкпай окугула, бирөөлөрдүн китептерин окусаңар, анан ошондон үйрөнөсүңөр кантип жазыштычы. Анан ошондой эле жаңы табылгалар менен жазганга аракет кылгыла. Өзүңөрдүн үнүңөрдү, өзүңөрдүн жүзүңөрдү таап жазгыла деп сунуш берет элем. Андан сырткары жана эжекең айтып кетпедиби, башка баягы тармактардагы бизде өнүккөн депчи. Ошол боюнча мына мисалы кыргыз патентте мыкты ойлоп табуучу деген дагы неме биздин долбоорубуз бар. Бул ушул жана физика, жанагы башка факультеттерге тиешелүү да, эми жалаң эле ошондой дебейм, бирок кээ бир таланттуу балдар, кыздар мисалы техниканы ойлоп, жаңы техникаларды ойлоп таап, мындай жаңы бирдемелерди ойноп таап, андан сырткары биз инновацияны да колдойбуз. Бир нерсени өркүндөтүп өстүрсөңөр, мисалы кол өнөрчүлүктү кайра башка улам өнүгүп атпайбы бизде, мурдагыдай эле болбостон бир жакшынакай башкача үлгүлөрүн тапсаңар дагы ошол боюнча дагы бизге кайрылсаңар болот да. Бизде ушундай биз ойлоп табуучуларды интеллектуалдык менчикти. Интеллектуалдык менчик деген бул адамдын акыл эсине байланыштуу бардык мындай менчиктерди коргойбуз, колдойбуз да. Ошону айтып кетейин дегем. Жанагы мыкты ойлоп табуучу деген дагы ушундай неме долбоорлорубуз бар экенин айтайын дегем. Рахмат эже. Бар болуңуздар. Кыргыз элиме билими менен, илими менен жана ошондой эле чыгармачылык менен жакшы ийгиликтерге кыргызды башка дүйнөгө таанытам деген жаштар ушул жерде отурат. Андыктан бул биздин жаштарыбызга чыгармачылыктагы ийгиликтерди каалайбыз. Жана билимдеги жетишкендиктерди, ийгиликтерди каалоо менен бирге Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университети менен коштошот. Кийинки одон амандашканча саламатта болуңуздар.